Assalamu alaikum. Ben 35 yaştamın. Turmuşka çıkkanıma 6 ay boldu. Bирок men algan insan meni aldap alıptır. Anın ayalı da 4 balası da bar eken. Başında bana aytpay meni kız algan. Bирок azır ajırашıp kettik. Menin dinden kavarım жок болгондуктан men seni оңдой албайт экем деп 3 talagын berip saldı. Al insan acıga da umraga da bargan insan ele эми ушул туурабы? Men azır stressке кабылып калгам дейт. Albatta to'g'ri emas, seniki dagı to'g'ri emas. Göğüge tiyip atkanda karap deyiş gerek. Atenesi kim, başkası kim dep barıp taktap, ecesindesin tanışıp görüp turmuşka çıkış gerek. Anan tanışkan yerden aysır işen tiyip köte versen şunday olur. Balkim 3 ay alı vardı, hayattan bilesin. Oşoğa ayta turganım, turmuşka çıka turgan bolsa, Kırgızdın bir odona makalı var. Ayal kişi bir erge tiyerde, bir jerge siyerde gözü karaylap kalat dep, o ehtiyat boluş gerek, suraş gerek, surattırış gerek, kaysıl jerli, kanday adam, tarixi kanday, kamaka düşkön emespi, korrupsioner emespi dep urmatlı bir tuğanım. Görüp atasыңар, adamlar jönele suretke düşüp kalsa kançı suçusun görüp atat, al emi üylönüp alsan oşintip kıyınçılığın göre veresin. Özün 35'ke çıksan dele, 25 dep жазсын buyakta, geçiresin. Oşol jaştık kılıp koydun da gördün mü? Şonun için ikinci mınday kılbaş gerek. Emi to'g'ri emas kılgan, bunu sotqa versen sot karabay bilbeyim. Aytor to'g'ri emas kıldı. Kuday talam sana omat jakşılık bersin. Kızdın çırağı 40, bir öste biri güye veret. Ушундай алдамчы күйөөдөн кутулган Кудайга шүгүр де, өмүр бою жашаган болсоң анда кандай кылат элең? Ошондон Кудайга шүгүр де кутулганыңа. Кудайым кутултуп жакшы кылыптыр. Nurjigit Kadırбеков, Мыктыбек Арыстанбектердин лекцияларын укса көрсө болобу. Ооба, булар молдо эмес, бирок ошол диний маданиятка ээ адамдар, албетте булардын айткандарын угуп көрсө болот, бирок фатва чыгаргандарына маани бербеш керек. Адамдарга фазилетти айтып, туурага багыт берген иштерин албетте көрүш керек. Бирок булар фатва чыгара турган акылият жок болгондуктан, бул арам, бул адал дегендерине маани бербеш керек. Анткени кээде туура эмес нерсени деле адаларам деп коюш ыктымалы толук түрдө бар. Анткени ага атайын ылайыктуу адамдар окуган адистик болуш керек. Анан bir adam ошол маалыматы көп болсо эле ал илимди болуп калды деген сөз эмес. Диний сакафаты, маданияты бар адам катарында булардан пайдаланса албетте болот. Үйлөнүү тойдо келинге чачыла деп таттууларды башынан ылдый чачкан, таш бастырган эркектерге жүгүнгөн канчалык деңгээлде туура жана туура эмес дейт. Эми чачыла деген жөн эле табактардан берген жакшы жерге тыштап анан кайра терип алып төбөлөндө калган бир аз ыңгайсыз. Эми береке болсун дейт. Илгертен борсоктор төбөлөнүп калат мисалы үчүн жакшы эмес дейт элек. Эми таш бастырган албетте мындай бир ырым таштай оор болсун, келин кетпесин деген ага эч кандай деле жаман жери жок, жакшы ниетте гана. Этеген таш бастырып коет, келин оор болсун, салмактуу болсун, тыртылгандап кача бербесин 2 күндүн биринде деген маани. Анткени жакшы ырымдар шариатта тыюу салынбайт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аял Айша экебиз жанагыдай акыйка жентек той болгондо сорпого апарып эмне кээде нават салып койчу, анткени ошол нават менен баланын жашоосу ширин таттуу болсун деген мааниде, урматтуу бир тууганым. Анан жүгүнгөн эгерде салам ниетинде болсо дурус, ал эми салам ниетинде эмес, балким мындай сыйынуу иретинде болсо анда бул ширк болуп имандан чыгарып коет. Кудайым сактасын. Менен чогуу иштеген келин христиан дининде экен. Бирок ал өзү кыргыз. Мен аны ал жолдон исламга өндөсөм кайта турган ою жок. Ал ар эс алууда христиан дининдеги адамдардын жыйынына барат экен. Мен аны ал жолдон кайтаруу үчүн эмне кылуум керек? Даават кылуу керек. Акырындык менен, хикмат менен жакшылык кылып, жардам берип, айтып отуруп жакшы нерселерди. Анан иншалла даават кылсаң акыры мусулманчылык иншалла келет. Мен үй бүлөсү бар жигит жакшы көрүп калдым. Ал дагы мени бул нерсеге кандай карайсыз дейт. Динде туурабы? Жана биринчи суроону окудуң сен, көрдүңбү? Үй бүлөсү бар, анан келин сен үйлөнүп алат, анан боюң олуп калат, башка болон сени таштап кетет, ажырашып кеткендер көп. Ошон үчүн ата-энең айткының. Үй бүлөсү бар, албетте анын опыту көп, тажрыйбасы көп, жашап көрүп калган, сенин башың ойл айландырып кой, жакшы көрдүм дей бересиң. Ошон үчүн аны тактап айтыш керек, ата-энеңе билдириш керек. Анан динде, урматтуу бир тууганым, никелешмейинче жигит кыз болуп сүйлөшкөнгө шарият тыюу салат. Бала бакчадагы жаңы жылдык кечеге балдарыбызды катыштырсак болобу? Өзүбүз түшүндүрүп айтып койсок дейт. Мен катыштырбаган жакшы көрөт элем. Ошол күнү балдарыңарды алып өзүңөр жаңы жылдын эсебинен эмес, башка бир мындай бир жөн эле эс алып келе, лыжага баргыла, этиятырак попутуңа сындырып, чана тепкиле, балдарды циркке апарыңыз, башка кылыңыз, бирок жаңы жылдын урматына эмес. Айткыла, жаңы жыл бизде майрам эмес деп түшүндүрүп, жибербей койгон албетте мен жакшы деп айтат элем, колдон келсе.
Жыргал карынын умраға кеткен келиптир. Мечитине барсаңар болот. Мечити Ынтымак жаңы конушундагы жалгыз эле мечит, ушул мечит имамы болот. Телефонго көп жооп бербейт. Ошондуктан адрес ушундай. Баха көчө менен жогору чыкканда оң жагыңарда Арча бешик, сол жагыңарда Ынтымак жаңы конуш. Ынтымак жаңы конушундагы ошол мечиттин имамы Жыргал карым келди умрадан. Менин сизге суроом бар, аябай маанилүү, жооп беришиңизди өтүнөм. Бул жерге жаза алган жокмун дейт. Бактыгүл дейт, келиңиз, анан кээ бирлер келип эле сизди көргөнү келдим, анан китеп сураганы келдим десеңер, анда болбойт. Анткени келип убактым ала бергенде, анан келип ыйлап, анан таарынын ичине айтып отургандагы болбойт мага. Ошол тоготер суроону берип, анан кайра кеткенге аракет кылгыла, урматтуу бир туугандар. Ошондо гана туруп, сиз дагы келиңиз. Менин күйөөмдүн бир тууганы көп карыз болуп калгандыктан күйөөм кредит алып төлөйм дейт. Ал кредит алыш үчүн мен да макулмун деп кол коюшум керек экен. Кол койбойм. Бул болбойт десем күйөөм ачууланып жатат. Эмне кылышым керек дейт. Кредит алган арам, андан көрө анча-мынча дүйнөңөрдөн сатып кутулушканга аракет кылсаңар, мен ойлойм жакшы болот деп. Анан кредит алып төлөшүп берип коюп, анан өмүр бою ошол кредит төлөй албай кыйналып үйдөн айрылып калгандар дагы билем. Этият болгула, кредит алган жакшы эмес. Сиздин бир сабагыңызда адам бул жашоонун бейишине кирбесе, акырет бейишине кирбейт деген баяныңызды уктум эле. Бул дүйнөнүн бейишин кантип түшүнсө болот, кайсыл абалда? Адам дин менен жашап, ошондон ырахат алса. Адам садака берип, ошондон ырахат алса. Адам намаз окуп, ошондон ырахат алып, намаздан жан дүйнөсүнүн ырахатын, бейишин таба турган болсо, албетте бул адам сөзсүз түрдө бейишке кирет. Курбум мага жан тартып турчу, бирок мен андан өйдө болуп калсам көрө албагансып кетчү. Ортодон түшүнбөстүн айынан көпкө сүйлөшпөй жүрдүк. Жакында кечирим сурашып, достошуп баштадык, бирок менин көңүлүм мурдагыдай болбой калды. Кыйын учур келсе, же мен андан көтөрүлүп кетсе, мени сатып кетчүдөй сезим болуп жатат. Эмне кылсам болот? Бирок мен ага сөз берип койгом, достугу үзүлбөйт деп. Үзүлбөсүн. Достуктун этегинде бир аз мындай боштук калтырып койгон жакшы. Бул деген сөз бардык сырың айта берип, бир күн душман болуп калышы мүмкүн. Душманыңа толук душмандык кылбала, бир күн сага дос болуп калышы мүмкүн. Ошол жанагыдай бир дос болуп кала турган илинчек жерди калтырып кой. Толук душман болуп алып, анткени сага дос болуп калышы мүмкүн деген маани урматтуу бир тууганым. Устаз Байтик айылында кут билим лицейи боюнча билсеңиз, кеңири түшүнүк берип коюңузчу. Сиздин балаңыз ошол жерде окуйт деп уктук, уулубузду берсекпи деп ойлогонбуз. Сиздин кеңешиңиз керек. Жакшы мектеп, балдарга диний тарбия берет, орто билим да берет. Эң жакшы мектеп. Менин бир эмес эки балам ошол жерде. Бири окуду бүттү, бири ошол жерде окуйт дагы деле. Биз сизге олуттуу бир сунуш менен кайрылып жатабыз. Буйруса, Аллахтын таалоосу менен мектептерге диний сабактары киргени турат. Бул эң жакшы нерсе. Бирок ойлондурчу нерсе, бул сабакты тарыхчылар өтөт экен. Эгер молдор өтө турган болсо, жалаң эле ислам дин өтүп коет деп коркунуч экен. Алар болсо христиан, буддизм баарын чогуу үйрөтөт экен. Ушул маселе боюнча сиздин уламалар кеңешинин мүчөсү экендигиңизди жакшы билебиз. Биздин өлкөбүз 80% жакын мусулман экендигин да билебиз. Ушул боюнча билим берүү министрлигине кайрылуу жасоо мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Бул боюнча биз аракет кылабыз. Аракеттер болуп атат негизи, албетте мүмкүн. Бирок алардын кабыл кылышы канчалык экендигин так биле албай калабыз. Мен турмушка чыккам. 3 кызым менен жолдошум каза болгон. Азыркы жолдошум ата-энемден алып кетип жатканда үйүм бар деп алган. Буйруса 3 жыл болуп калды, бир кыз төрөп алдым. Биз кыздарыбыз менен квартирада жашайбыз. Жолдошум жумуш болсо иштейт, болбосо иштебейт. Квартираны араң төлөйбүз. Кыздарыбыз бойго жетти, алар окушат, үй токмокто. Үйдү сатып үй салалы десем болбой жатат. Жолдошумду тайне таятасы 6 айынан багып алышыптыр. 2 тайкеси кетип калышыптыр. Өздөрүнчө бөлүнүп сен бак деп. Таята каза болгон, тайнеси каза боло электе жолдошума үйдү каттатып бериптир. Шарият боюнча белек катар үй тиешелүү болобу?
Көздөрү өтөлөктө үй сеники болот деп көп айтышчу экен. Азыр болсо мураскер эмесмин деп сатпай жатат. Барып жашайлы десем дагы болбой жатат. Кең булуң деген айылда 30 сотук жери менен сизге жолугуп сурайм деп эле жолукпай койду. Өзү айтат чубак ажыдан эмне де ошону кылам деп айткан. Өз чечкинсиз коркок болуп атат. Чечип берип коесузбу? Буюрса сиздин айтор көп экен. Телефонуңуз бар экен, биз жолдошуңузга чалып, жолдошуңуз менен иншалла байланышабыз. Biz bir kız bir bala asırap alganбыз. Özüm төрөгөн жокмун. Азыр динди түшүнүп калды. Намаз окуйм. Анда динден түшүнүгүм жок болчу. Жолдошум динде эмес. Балдарыбызды акыйка кылган эмеспиз. Кызым 13 жашка, уулум 9га келип калды. Азыр акыйка кылса болобу? Келечектерине сарсана болом. Ооба боло берет. Акыйка жентек той өз убагында болбой калса кийин деле жарай берет. Кудайым буйруса кызым турмушка чыгып, уулум үйлөнөт. Ошондо никеси кандай болуп калат? Өз атасынын атынан кыйылыш керекпи же жолдошумдун атынан кыйыла береби? Аталардын аттарын билбейбиз. Билбесеңер анда боло берет. Сиздин жолдош атынан боло берет. Кичине кездеринде кызымды уулумду мен жокто дагы жолдошум жоктон дагы эмиздирип баккан эмеспиз. Кичине кездеринде кызымды уулум мен жактан бага бериңиз, соопту ала бересиз. Иншалла неберелерди багыңыз. Ошол кыз сиздин жолдошуңуздун баласы деп айтыла берет. Ошол туура болот. Анткени булардыкы жанагыда Луката өкүмүндө иншалла жарай берет. Кашерский сертификат болгон дарыларды харам болбойбу дейт. Элиф деген дары дейт. Кашерскийди жесек болот эгерде башка жок болуп аткан болсо. Bizde азыр кеңири жайылган ража маселеси сурамакмын. Кээде кыйынчылык болуп жатса да акчанын көбү ражага кетет. Сиздерде ража беришмей салышма адаттары барбы дейт. Жок, андай жок. Шариатта жок, анда ража деген сөз жок. Бирөөсү бирнеке чогултуп барат, той кылса бирнеке чогултуп барат, классташтар таяп барат, ата барат, үй апарат, төө апарат дегендин бардыгы жок. Адамды кыйнайт. Ошон үчүн тойго барганда белек берсеңиз өзүңүзчө бериңиз, бербесеңиз жөн эле барып жеп кетиңиз. Бирок ража деген адамдарды каргышка калтырып кое турган нерсе. Бирөө мындай болсо мындай чогултабыз деп отуруп, анан кээде болот, кээде болбой калганда ошол ража алган адамды карга отурат дагы, анын дубасы тийип калса, бул мазлум да дубасы тиет. Ал оңбой калат, жарыбай калат. Ошондой эле өгөй атамдын улуу кызынын балага жеткен уулдары мага махрам. Өгөй атамдын улуу кызынын балагатка жеткен уулдары мага махрам дейт. Сенин апаң, анан атаң өгөй атаң сага махрам болот. Ошонун улуу кызы бар, анын балдары. Ошондо сенин кызы махрам болот. Аллаху ала махрам болот. Өгөй атамдын улуу кызынын балагатка жеткен уулдары. Ал деген экөөңөр бир тууган өкүмүндө болуп каласыңар да, махрам. Өгөй атамдын улуу кызынын Жок. Анын баласы жок, махрам эмес. Анткени өгөй атаңыздын улуу кызы эркек болгон болсо, анда сизге үйлөнсө, өгөй атаңыз гана махрам, ал эми анын кызы махрам эмес, кызы махрам эмес болсо, демек балдары да таптакыр махрам эмес болот. Менин атам көп жылдардан бери арак ичет. Эч токтото албай койдук. Алар азыр айылда турушат. Шарга алып келели десе көнбөйт, айылда да көпчүлүгү ичишет. Атам өзү мурун намаз окуп даават кылчу. Азыр такыр башкача. Жиңгирип кеткен деп ойлойбуз. Мен мешитке алып келип көрсөтөйүн деген, бирок баары бир болбой жатат. Атама кантип жардам бере алам дейт. Ислам университетке барсаңыз, Молдо Хашим деген устаз бар, алым бар. Ошол адамга жолуксаңыз, ошол адам иншалла атаңызга сууга дем салып берет. Иншалла ичпей турган болуп калат деп күмөн кылабыз. Чачты кыркуу аялдарга күнөө эмеспи? Өзүнүн кайсы учурда мүмкүн башы биттеп кетип тарай албай калганда же түшүп атканда кырып койсо болот, кыркып койсо болот, анан башка убакта жок. Анан чачын узун кылган жакшыраак болот.
Eki hadis var. Alar biri-birine karşı kelbey. Biri en jakşı amal öz ubagında okulgan namaz degen manidegi, ekinçisi kaysi bir namazdardı keçiktiri oku mustahap degen manidegi deyit. Namazın öz ubagı degen urmatlı bir tuğanım oşol bardık ubag öz ubagı bolot da namaz ubagынан kалтырып койгон geç kalgan bolot. Ana namaz öz ubagının başında, ortasında, eteginde. Misal üçün beşim namazdı gün ötüsüganda biraz geçendet okugan degen öz ubagın içinde degen. Bul öz ubagынан geçedetken degen yok. Hiç kaçan iki hadis bir-birine karama karşı gelbeydi. En jakşı amal öz ubagında erte dep aytılgan jeri jok, öz ubagında okulgan degen söz oşol mustahap bolgon учурда okugany, kebir учурда erте okugany, kebir учурда keç okugandygy oşol namazın içinde. Bolgonu misal üçün bagımdat namazda vakit girgen demes, biraz geçendetip tаңda abdan atırı okugan jakşırak. Muna oşol öz ubagı dep aytılınat da. Kur'an okulup turgan jerge şaytan joloboyt deşet. Emne üçün namazda bizi şaytan azgırat, namazda dele Kur'an ayattары okulat ko deyt. Şaytan joloyt, azgırat. Birok azgırık az bolot, azan aytılıp atkanda kaçıp turat şaytan. Birok al emne hareket kılat dayıma. Kur'an tursa ele ketip kalsan da uyga Kur'an koysok tura berбейби? Jok андай emes. Kur'an bolsa dele şaytan gelip azgıra beret. Kur'anды okup amal kılsaң şaytan azgıra alбай kalat degen mani. Kaysı tafsirde okuşubuz kerek, kaysınысы tuura? Kırgız tilinde tafsirler bir kança var. Tafsir yok Kırgız tilinde. Tagarak aytkanda bir gana muftiyimizdiki var. Tafsir siyaktı uzunuraq. Oşonu okugan jakşırak da oyloyum. Anan kalganı başka tilderde. Türktördün sektalары tuuralı aytıp bere alasızbı? Alardın Kur'andın Türkçöge kotorulgan alıp okusa bolobu, bola beret. Alarda sektalar yok bizde. Köpünçe cemaattar, bardığı jakşı cemaattar. Kara түс ayaldarga sünnet mi? Yok sünnet emes. Kara түс. Ayaldarga, erkeklerge ak түс sünnet, birok ayaldarga kara sünnet emes. Acike tüşüme paygambarımız iki jolu kirgen. Birincisinde yüzü körünbe birok arkasından göründü. Kurang түстө sünnet arkasında tüyünçögü var eken mağa ünele uğuldu mınday dedi. Biz de ele kündün suğuna karabastan jer kıdırıp davat kılçuğubuz go dedi. Boldu men anın joldoşumdu davatga jiberişim kerek dep düşündüm. Da daroo jibergem. Ekinçide yüzün gördüm appak sünnetçön, çaçı kapkara, anday nurlu yüz yok. Köp elder so'roolorun berip jatat. Men de assalamu aleykum ve rahmatullah barakatuhu dep toluk ismini aytıp salavat aytıp jürögümdü ököp жүрgөн suroomdu uzattım. Jalkooluktan kantip kutulam desem al maga oң kolun başıma koyup menin de oң kolun başıma koyup menin de oң kolumdu başıma koydurtup sol kolumdu içime koyup em uşunu boşul boydan ant berdim antım yok dep 3 jolu jana ümit berdim ümitim yok dep 3 jol ayttırdı da emi sajda kılıp başыңды көтөрбөй jörgölöp Allah'tın astına bar dep jiberdi. Men jörgölöp bardım birok başımды көтөрбөsöm da Allah subhanahu wa taala mağa jarkıragan nur siyaktı olup karay algan jokmун, korktum. Uşul tüşüme 8 yıldan beri tüşünböy gelem suranıcı kant tüşünsöm bolot. Rahmat Allah razı olsun. Tüşüңüz jakşı tuş eken, Kuday taalam jakşılık beret. Jakşılıkka joruңuz, oşol jakşılık joruganыңыз inşallah bizge жетиштүү bolot. Her bir işte adilettүү boluş gerek dep şariatта aytılgan. Oşondo kaynene dagı kelinlerin ortasında dagı adilettүү boluş gerekpi? Ооба. Kaynene adilettүү boluş gerek. Egerde kaynene menen kaynata çoğu çay içip oturganda gıybat kılsa kanday kılabız? Alarga aytpa dep ayta albaysın. Jaman körüşöt. Alar ilimdi biraz bolsa dagı. Başkalarga davatı toktobay aytat. Anan uyga kelip çay içkende ele gıybat baştalat. Dasturkondan turup da kete albayım. Je alarga ayta da albayım. Men kantkende Allah'a künökör bolbayım. Gıybattın çıkpay ugup tursa da künökör bolot emespi. Sen oşontup atkanda içiңен istighfar aytып tura ber, dua kılıp Kudayım uşular hidayat ber dep istighfar aytып tura ber. Aura dep aytышат. Oşo şariatta bar. Bar aura degen söz bul oşo adamdın aurası, adamdın tasiri, jan dünyösünün jarıktığı degen manide gelet. Jaman eken üydün degeni üyde nur jok eken degen söz da. Adamdın aurası jakşı degen adam janına barsaң sana jakşılığı jugat, berekesi jugat, jakşı söz jugat, bul aurası jakşı degen söz. Anan barganda ele çoçup sasıp atkan bolsa, niyeti jaman bolgon bolsa, itte olup çittep atkan bolsa aurası jaman degen söz. Kuday taalam emne jakşılık bersin barыбызга, bardыгыбыздын aurabızdı, aң sezimibizdi, jan dünyöbüzdü tazalagan bolsun. Menin oğlum menen gelinim ajraşkan ele 4 yıl murda.
Kelinim kүйöөгө чыгып, анан ажырашты, уулум үйлөнгөн жок. Эмек турмушун кайра баштаса болобу? Bir kız var 5 жашта. Улуу ачы үстүндө 20 аталак деп айткан экен, бирок экөө бири-бирин аябай катуу сүйөт. Жолу болсо айтсаңыз, мен оштон келдим эле ушуну сизден суроо үчүн дейт. Болот. Экөө үйлөнсө болот. Экөө үйлөнсө болот. Талак боюнча келген bir карындаш бар экен, күйөөсү Москвадан келиптир. Москвадан келген үчүн кабыл кылабыз, сиздин күйөөңүз жок болсо дагы. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум чубак ажы. Мен сизден кеңеш сурайын дегеним, башка бирөөнүн, өзүм аял болсом да, бирөөнүн көкүрөгү ачылган жерлери бир башкача болуп көрүнө берчү болду. Кээ бирөөнүн арткы жамбаш жагы улуу сөз уят жок, кээде көзүмдү ала качам. Кандайдыр бир кутулуунун дубасы барбы? Экинчиден, бачым эле улутуна берем. Мунун дагы сыры барбы? Чын ыкыласы менен сизди суранып, атам жооп берип коюңуз деп Нуриса дейт. Атыңар жазыштын кажети жок, урматтуу бир туугандар. Атыңызды өзгөртүп жазгансыз, билип турам бул жерде, сиздин атыңыз башка. Ошондой болгон учурда урматтуу бир тууганым, истигфар айтыңыз дагы, көзүңүз сактаңыз. Көз сактаган жакшы. Көз аялдар эркектер аялдардан эмес, эркектерден дагы аялдардан да сакташ керек болот да. Мисалы үчүн эркектер жайдын күндөрү чыпталышкан шим кийип, көкүрөктөрүн билдирип алган болсо, аны эркектерге караганга болбойт. Ошондой эле аялдар эгерде кызыгуу пайда боло турган болсо, анда караган болбойт. Көз сакташ керек. Дайыма истигфар айтса, Кудай таалам жакшылык берет. Дара ошол убакта намазга жыгылып дарат алсаңыз, баардыгы ордуна келет. Анан улутунганды токтотуш керек. Улутунганда аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтыңыз. Иншалла улутунганыңыз иншалла калып кетет. Муфти Максат ажыга экрандан бирөө суроо келген. Адамдар маймылдан жаралганбы деп. Ага Максат ажы жооп берди эле. Жок, тескерисинче каргышка калган адамдар маймылга айланган деп. Ошону кыска түшүндүрүп бересизби? Адамдар өзүнчө махлук, өзүн жараткан, маймылдар жараткан өзүнчө. Анан кайсы бир доордо, кайсы бир адамдар акмакчылык кылганда Кудай таалам аларды чочколорго жана маймылдарга жаратып койгон. Бирок маймылдардын бардыгы адамдардан жаралган деген сөз жок. Ошол кээ бир гана учурдагылар ушундай болгон. İçinizden okusanız деген суроо бар экен. İçinizden окуганда буларды мен каяка эме кылам? Okuyalgan jokmu? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuday taalam kim kanday tilek menen maksat menen kol көтөрүп жакшы tilek tilep olturgan bolso, Kudayım ошого жеткирсин, Kudayım şermende kılбасын. Kudayım günölөрүбүздү кечирсин. Kuday taalam ооруп аткандарга шифа берсин. Намазга чөлектерге намазга чыккөндө Кудайым насип кылсын. Адалдан кенен рызкы берсин. Үй жокторго үй берсин. Үй жокторго уй берсин. Кудайым дин соолук берсин. Kudayım kim kanday tilek menen hareket kılıp жүргөн bolso, tilekтерине Kuday talam жеткирсин, Kudayım şermende kılбасын. Урушуп кеткенде жарашып, тармышканда табышсын. Ооруп аткандарга шифа берип, боюнда баланын төрөттөрүн Kudayım жеңил кылсын. Төрө электерге Kudayım төрөгөндө Kudayım насип кылсын. Балдарыбыз оорубасын, кыздарыбыз оорубасын, акыретибиз абат болсун, элибиз тынч аман болсун. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin amin amin. Bi rahmetike erhamer rahimin.